Jubayr ibn Hayya rahmatullah aleyhi aytat, bunlar bir adamды jönöttü, bir adamды jönötkülü anı menen süйлöşölü. Adamlar tandашты Mughira ibn Şuba radıyallahu anh'unu. Jubayr rahmatullah aleyhi aytat, men anı körüp durgandаймын. Жана ал кайтып келген убакытта биз андан сурадык ага эмне дегендигине. Сахаба радıyallahu anh'lar Allah Taala'nın убадасына өтө бекем ишенет эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айткан, бул динди Аллах Таала бүткүл дүйнөгө жеткизет. Кадырлуу инсандар, акылдуу инсандардын иззаты менен, макул болбой баш тарткан инсандарды кордугу менен киргизет деп айткан. Жана силер перстерге чейин жетесиңер, аларга дагы ислам дини жетип, алар дагы адилеттүү жашоо, ислам жашоосу менен жашап калат. Силерге Аллах Тааланын жардамы келет деп айткан эле. Мына ушул сөзгө сахабалар аябай катуу ишенген эле. Мусулман адам жашоодо өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө карап жашабайт. Аллах Тааланын убадаларына карап жашайт да. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө карасаңыз колуңуздан эч нерсе келбейт. Бирок Аллах Тааланын убадасына, Аллах Тааланын казынасына карап жашай турган болсоңуз, Аллах Таала көп нерсеге жардам берет. Ошол үчүн сахаба радıyallahu anh'дар алсыз мезгилинде, кыйналып турган мезгилинде пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, силер перстерди да жеңесиңер деп. Бирок мусулмандарда персти жеңе турган күч деле жок эле. Бирок эмне кылат? Сахабалар ушунчалык бекем ишенет эле, ошол күн сөзсүз келет. Аллах Таала перстерге дагы хидаятты жаадырып, исламдын нуру менен аларды не кылат? Нурланып, туура жолдо жашап калат деген да. Мына ошол убадаларга өтө бекем эле. Ушинтип күндөрдөн бир күндөрү келип, перстер менен мусулмандар беттешип калат. Ошондо перстер чогулуп отуруп сүйлөшөт дагы, алардын аскер башчысы бир адамды жөнөтөт. Мусулмандар бизге бир адам жөнөтсүн. Сүйлөшүп көрөлү, кандай адамдар экен деп. Себеби мындай тактап көрсө, бардык жерде мусулмандар аз. Бирок жеңиш мусулмандар менен да. Курал жарак деле жок. Бирок аз болуп турат, ийгилик жеңиш мусулмандар менен болуп кете берет да. Бардык жерде мусулмандарга каршы болгондордун курал жарагы көп, аскери көп, бирок жеңилип калып жатат. Ошондо чакырып биз бир адам менен сүйлөшүп көрөлүчү деди. Ошондо Мугират ибн Шуба радıyallahu anh'ну тандады, сиз барып келиңиз деди. Мугират ибн Шуба радıyallahu anh барды. Кайта сүйлөшүп келгенден кийин мусулмандар сурады, не дедиңиз ага, эмне сөз болду дегенде, не деп атат? Мугират ибн Шуба радıyallahu anh кайтып келгенден кийин мындай деп айтты. Хамидтуллаха ва аснайту алейхи. Мен биринчи барып сөз баштагандан мурда Алланы мактап, Алланы даңгазаладым. Ва култу, жана айттым, инна кунна ла аб'адун наси даран. Ушул хадистен бир нерсени түшүнөлүк, урматтуу мусулман бир туугандар, биз мактай турган затыбыз, даңгазалай турган затыбыз Аллах болуш керек. Байларды, же башкаларды, же өзүңдү, же машинеңди, же үйүңдү мактап даңгазалабай, биринчи жараткан затты даңгазалаш керек. Байлыкты берген да ошол, күчтү берген да ошол, машина үйдү берген да ошол. Кыскасы, биз жашообуздагы, жаратылыштагы бир нерсени мактап даңгазалабайлы. Биз даңгазалайлы Аллах Тааланы. Ошол үчүн не кылды? Барганда биринчи Аллах Тааланы мактады. Мактай турган Аллах Таалага мактоо татыктуу зат. Ар бир мажлисте, ар бир жолугушууда адам билмек керек, Алланы эсинен чыгарбай, Аллага мактоо айтыш керек. Экөөбүздү жолуктурган Аллага шүгүрлөр болсун. Жакшы болду жолугуп калдыбыз. Ооба, жакшы эле сөз бул деле. Бирок ошону мындай кылып айтыңыз. Сизди мага жолуктурган, же мени сизге жолуктурган, же экөөбүздү бири-бирибизге жолуктуруп койгон Аллага мактоолор болсун. Мындай эмес да, жакшы сизге жолугуп калдым өзү. Жолугайын деп аттым эле, мен аулиямбы, же сиз аулиясызбы? Жок, андай эмес. Аллах Таала каалап бизди жолуктурду. Аллага мактоолор болсун. Ар бир учурда Алланы мактаганга бир шылтоо издейли, өзүңдү мактаганга эмес да. Пендеде ушундай сыфат бар, өзүнү мактаганга бир себеп издейт да. Эч себеп таппай калса не кылат? Мен да ушинтип ойлогонмун деп өзүн кошуп коет бир жакшы эле.
Ушундай болуш керек эле. Мен ошентип ойлогон болчумун дейт. Ошондуктан Алланы мактап, Алланы даңгазалаганга себеп издейли. Балаңыз канча жашта десе, алхамдулилла, Аллах Таала өмүр берди, 2 жашка келди. Мактаса болот, ар бир жерге кошсо болот. Ошол үчүн эле Алланы мактадым, даңгазаладым, анан айттым аларга дейт. Эң алыс чөлдө жашаган адамдар биз элек дейт. Арабтар биз ушундай элек дейт. Пайгамбар алейхиссалам пайгамбар болуп, адамдарды динге чакыргандан мурдагы акыбалды айтып атат. Ва ашаддан наси жу'ан. Адамдардын эң ачка калганы тойбогону биз элек дейт. Себеп эң кедейлер арабтар эле. Ошол доордо эң мындай жөнөкөй жүдөмүш жашаган ошолор эле. Ва а'замин наси шакаан. Эң бир бактысыз адамдар элек. Эң бир проблемалуу адамдар элек. Ва аб'адан наси мин кулли хайрин. Ар бир жакшылыктан алыс элек. Динсиздик жашоо мына ушундай болот. Бардык жакшылыктан алыс болосуң. Бардык проблема сенде болот. Бардык кыйынчылыктар ошол адамда болот, кайсыл бир инсанда динсиз болсо. Адамда эң тойбогон кыйынчылык келет да. Адамдын курсагы тойбогон, жүрөгү тойбогон кыйынчылык бар го, бул байлыкка карап болбойт. Адам көп байлыгы болсо дагы тойбой кыйнала берет. Ачарчылыкты сезе берет. Эртең өлө тургандай, ачка кала тургандай сезе берет. Мына ушундай жашоодо жашаганбыз деп. Хатта ба'аталлаху илайна расулан. Аллах бизге пайгамбар жөнөткөнгө чейин мына ушундай жашаганбыз. Демек эмнекен? Эгерде пайгамбар алейхиссалам дерчип дин менен жашабасак, анда эң кедейчилик, жетпеген, кыйынчылык, проблема, бактысыздык жашоо ошол адамдардын жашоосун камтыйт. Канча байлыгы көп болбосун, кыйынчылык андан көп болот. Миллион сому боло турган болсо, проблемасы 1 миллион 500 болот. Бизнесиндеги акчасы $1 миллион болсо, карзы $1 миллион 200 болот. 1 миллион 200 миң болот. Анын кыйынчылыгынан анын ийгилиги аз болуп тура берет. Ошол үчүн не кылды? Эң кыйналган жашоодо биз элек. Анан Аллах келип, Алланын элчиси келип бизге динге жардам берүүнү вада кылды. Бизге бул дүйнөдө жана акыретте жаннатты вада кылды, дин менен жүрсөңөр. Biz ошол деңгээлге жетип, ушинтип Аллах Тааладан бизге жардам келе берди, ийгиликтер келе берди. Жада калса силерге жетип келдик деп айтты. Натыйжада эмне болду? Дин менен жашаган инсандарга Алланын жардамы келет, Алланын ийгилиги келет. Ооба, байып кетет деген убада жок бул жерде. Алланын жардамы келет экен десе, бай болуп кетип турбайбызбы? Жок, андай эмес. Аз байлыкка да тойгон сыфат келет. Динсиздикте көп байлык болсо дагы ошого ачкөз болуп тойбогон сыфат келет. Ошондо эмне кылды? Биз ушул деңгээлге жеттик, персистерге, силерге дагы жетип келдик Алланын жардамы менен деди. Дин менен жашаган инсандарда Аллах Тааланын жардамы болот. Мусулмандар жашоодо береке менен жашайт. Ал эми мусулман эместер сан менен жашайт. Мусулман береке менен жашайт деген кандай? Аз эле акча бар, аз эле нерсеси бар, бирок ошого канаат кылып жашайт. Ал эми ыймансыздар эмне кылат? Акыреттен үмүт кылбаган себептен бул дүйнөдө көп сан чогултуп алып, сан менен жашайт. Биз ушундай деңгээлге жеттик, эмне кылдык? Ийгиликтен, бактылуулуктан жашадык деди. Караңыздар, бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдөгү бай өлкөлөр катарларында арабтар турат. Бир убакта кедей эле. Бүгүн бай өлкөлөрдүн катарына кошулду. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Дин менен жашаса адамдарга канаат келет, аз дүйнөгө тоет. Ошого канаат кылып жашайт. Инна валлахи ланара мулкан ва айшан ла наржу анху ила шакай абадан. Биз силерде ушундай бир падышалыкты көрдүк, ушундай бир жашоодо көрүп турабыз, биз бул жашоодон кайра биз бактысыздыкка кайтпайбыз. Биз дагы силер менен кезигебиз, беттешебиз, силердин дагы жеңип алабыз деди. Себеби пайгамбар алейхиссалам айткан убадага алдыга кирип алып туруп жөнөкөй бир сахабага кыйкырып атат да аларгачы. Биз ушундай кылабыз, силерди жеңебиз деп. Эмне үчүн? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берген убадасына. Дагы бир риваятта келет, ушунчалык ачка жашаган элек биз көчөдө калган терилерди, тери бар го баягы. Жаныбарлардын терилерин соруп, курманын дарагын соруп жан баккан адамдар элек. Жана биз үстүбүзгө терилерди, жүндөрдөн кийим кийген адам элек. Таштарга, анан дарактарга сыйынат элек.
Ушундай кордукта жашадык. Эми ташка сыйнат, даракка сыйнат. Бирок таш менен дарага аны бактылуулукка, ийгиликке жеткизе албады го. Алар жеткизе албайт. Алар өздөрү жаралган. Дарак ал кече өсүп чыккан. Таш ал кече тоодон кулап түшкөн. Ошондуктан эгер ал таштын бир кудурети, күчү болгондо тоодон кулабай, башынан чыгып кетип калбайбы бийиге? Дарак эгер ошондой кыйын боло турган болсо аны кескенде кестирбей койбойбу? Неге мени кесип атасың деп. Ошондуктан кандай кылат? Динсиздикте бактысыздык бар деди да. Ал эми дин менен жашагандыктан Аллах Таала эмне кылды? Бизге ийгиликтерди берди. Жада калса биз эмне кылдык? Ата энебизди таанып алган деңгээлдеги адамдар элек. Фаамарана набиюна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге буйрук берди, дин менен жашап, жана динди бүткүл дүйнөгө жеткизүүгө дейт. Ошол үчүн биз дүйнөнү бүткүл дүйнөгө дин жеткизген ниетибиз бар, Аллах Таалага жардам берет деп. Ошол үчүн эмне кылат? Эгерде кайсы бир инсандын ниети болсо, мен ушул динди бүткүл ааламга жеткиземин. Бүткүл ааламдагылардын бардыгы жаннатка кириш керек. Ааламдагы инсандардын бардыгы бактылуу болушу керек десе, Алла ошол ааламдагы адамдарга кыдырганга мүмкүнчүлүк берет. А эгерде бир адам кичинекей эле нерсени мен үй бүлө багышым керек десе, ошо менен эле кыйналып жүрө берет. Мен бир адамдан сурап калдым. Сиз канча мамлекетти кыдырып келдиңиз деп бир даватчыдан сурасам, айтты, дамыла мен андан да кызыгын айтып бербейминби дейт. Айтыңыз, эмне болду десем, мен өмүрүмдүн жарымында мен районумдан чыкпапмын дейт. Өмүрүмдүн жарымында мен райондон чыкпай жашапмын дейт. Даватка чыккандан бери дүйнөнүн жарымын кыдырып келдим 6 жылда деди. Болот экен го. Эгерде мен даватка чыкпаганда мен дагы деле областымдан, райондон чыкпай жашап өтүп кетет эле дейт. Аллах Таала мени эмне кылды? Даватка чыгарган себептен мен дүйнөнүн жарымын көрүп келдим дейт. Жада калса Америкага барып дават кылып келди. Демек эмне экен? Кайсы бир адамдын ниети кандай болсо, ошончолук Алла жардам берет. Мен акчам жок, эми Америкага бара албайм десең, бара албайсың. Эми тил билбеймин, мен аларга дават кыла албайм десеңиз, кыла албайсыз. Бирок ниет кылсаңыз, мен аларга барып кылам десеңиз, Аллах Таала эмне кылат? Алып барат ошол жерге. Барасыз, дават кыласыз. Тил билбесе жок, даватта тилдин деле кереги жок. Ишара кылып түшүндүрүп кете берет. Бизге дагы, биздин өлкөбүзгө дагы даватчылар келип, биздин адамдарыбыз, ата бабаларыбыз, чоңдор, бизден мурдакы коомдор эмне? Динди таба албай, адам өлгөндө дагы ичип, тойдо дагы ичип, төрөлгөндө дагы ичип, үйлөнгөндө дагы ичип, кыйналып турган учурда алар тил менен переводчик менен келген эмес. Келип эле ла илаха иллаллахны үйрөтө берген. Ла илаха иллаллах деген келима дүйнө жүзүндө бир эле түрдө айтылат, ал которулбайт. Ошол үчүн биз ниет кылалы иншалла, мен ушул бактылуулукту, ушул динди бүткүл ааламга жеткизем деп. Аллах Таала ошону эмне кылат? Бизге жеңилдик кылып берет. Сахабалар ошондой ниет кылды. Перстерге чейин келди. Абу Ханифа рахматуллах ошол перстердин балдарынан эмне болду? Бүткүл ааламга динди, фик маселесини биринчи таркатуучу устаздардан болду да. Ошол үчүн иншалла ниет кылалык, ушул жакшылыкты, адилеттүүлүк, бактылуулукту, жаннаттын жолуну бүткүл ааламга көрсөтөбүз. Ниет кылабыз иншалла. Аллах баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.